А балким кайра табышарбыз, кол кармап бирге жанашарбыз. Бирөөбүздү караган учурларда күлкүбүз келип кете берет да. Өзүмдүн текстин мурдап Айгеримди карасам, назыданып атты. Кайталанып коеюн дедим, кичине ойлонуп көрөйүн деп. Сүйүүгө балкыгам, кезигип жаңыдан. Багым бар, багым бар, багымда жүрөгүм бар. Кайын журт менен дагы тарткан видеолоруңуздар бар, По-любому жага албайт экенсиң да 100% жана. Алгачкы акыркымды бир келген бакытымды баратам сенден тапканы. Жөн эле койсоң болмок, көңүлүм ансыз тоймок, өзүмдү көргөнүм жетет. Баягы кыз жигиттей эле сүйлөшөбүз. Чоң сахнага чыгып, элибизге мындай жакшы маанай тартуу, бул биздин кыялыбыз да. Медиа Ордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулуу Бекболсун кызы алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин конокторубуз, өзгөчө коноктор, тиктокерлер үй бүлөсү десек да болот. Жана ошондой эле эң негизгиси бактылуу, таланттуу үй бүлө Элдос жана Айгерим. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы келип. Сонунда. Алгач эле тиктокерлер үй бүлөсү деп калбадыкпы, ошол тууралуу суроону узатайын. Кантип баштап калдыңыздар? Негизи тиктокту мурун мен өзүм тартчумун турмушка чыга электе. Анан турмушка чыккандан кийин башында бийлеп тартчык мындай трендтерди. Андан кийин могу январдан баштап ырдап көрөлү деп кеңеш сунуштап анан тарттык. Эң биринчи кавер анан көп элге жагыптыр. Анан ошондон кийин башталды. Бирок баягы адатта эркек киши мындай нерселерге жакын эмес деп коет го. Сизде кандай болду? Негизи мен сунуштадым да. Биринчи сиз. Сонунан да. Бийлей бербей ырдайлы депчи. Сонун. Бийлеген анча болбойт экен, лучше ырдап тарталы деп сунуштадым. Макул болгон ырдап тарттык. Биз билген маалыматтарга ылайык экөөңүздөр тең баягы музыкалык жактан билим алгансыздар, ошол тууралуу биздин көрүүчүлөргө кененирээк айтып өтсөңүздөр түшүнүктүүрөөк болот. Негизи биз Мурталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуучайда окуганбыз, бирок эки разный отделенияда окуганбыз. Элдос эстрада вокал жагында окуган, мен кыргыз эл аспаптары жагында окугам. Негизи вокалдын мен сабак алган эмесмин да. Анан Элдостон үйрөнүп эле ырдап келатабыз. Анда бириңиздерди колдоп коштоп турат турбайсыздарбы? Азыр тиктокко тартып аткан ырларды баягы элдин талабына ылайык чыгарасыздарбы же болбосо өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр каалап уккуңуз келген ырдыларды ырдайсыздарбы? Негизи башында баягы өзүбүзгө жаккан ырларды ырдап ошентип киргизчүбүз. Анан кийинчерээк элдер буну ырдагыла, тигилерди ырдасаңар жакшы болмок деп сунуш киргизгенден ошол ырларды дагы ырдап жатабыз азыр. Көбүнчө өзүбүздүн мындай кулпубузга толгон, жүрөгүбүзгө жакын ырларды ырдаган жагат. Бирок ошолор деле көп көрүүчү алат экен, баарын карап чыктык. Беш кол тең эмес да. Ар ким ар кандай пикирлерди жазат. Өзгөчө ошол көрүүчүлөрдүн саны көбөйгөндө түйүнө жазылган комментарийлер да көбөйүп кетет го. Ошолорго кандай көз карашта болосуздар? Негизи мурун башынан негатив жазгандар жок болчу, азыр 1-2 кичине пайда болуп баштады. Көбүнчө мен мындай үйдөн жасанбай эле ырдайм да. Анан ошого жазып калышат, мындай жүдөө жасанып алып, чачын жасап алып, боенуп алып чыкпайт белең деп жазып калгандар бар. Келин деген келиндей албайбы? Ооба, анан тиги бир видеобуз бар болчу. Тойдо, туугандарыбыздын тоюнда жоолук салынып ырдаган болчумун. Ошонун астына аябай жазышканда, мисалы жүдөө жоолугун чечип коюп эле ырдабайбы деп, анан жоолугумду чечип үйдөн мисалы жоолук тагынбай эле жүрөм да. Анан киргизсем кайра башында эмне жоолугу жок деп жазышат да. Эч нерсе жакпайт экен, По-любому жага албайт экенсиң да 100% анан ошондуктан өзүбүз каалагандай эле тартабыз азыр. Анан сизге баягы аялыңды кызганбайсыңбы деген сыяктуу комментарийлер оор тийбейби? Аялыңды кызганбайсың деп комментарий жазбайт деле. Жазбайбы? Бийлеп жүргөндө жазчы. Сен мындайсың, сен тигиндейсиң, аялыңды бийлетпе деп. Азыр ырдагандан кийин эч ким антип жазбайт.
Сонун. Биздин аудитория көбүнчө айымдар көбүнчө басым жасайт. Комментарийлерде деле бүт эле айымдар. Жакшы кылып тилектер жазгандар да. Ооба. Сонун баягы кызганбайсыңбы деп кызганыч жөнүндө сөз козгоп калдык го. Ким кызганчак үйдө? Экөөбүз эле кызганчакпыз. Мындай ар бирөөнү эле кызгана бербейбиз, мындай чеги менен да, мындай ар бир отношенияда негизи эле кызганыч болот да. Бирок мурун аябай кызганчак болчу, азыр кичине басылып баратат окшойт. Улам чоңоюп баратабыз дейсиз. Ооба. Анда биздин көрүүчүлөрдү көп күттүрбөй эле ырга кезек берели, андан ары сөз уланталы. Азыр кайсы ыр? Сиздерге ошо Сыймык Бешекеев агабыздын Ак сүйүү деген ырын аткарып. Сонун, кеттик. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Адашып сени көбүз эми, өчкөндөй махаббаттын деми, байкалбай урап баратабы, тургузган ак сүйүүнүн чеби. Түшүнбөйм мен да билбейм деги, билбеймин анын не себеби. Биз менен иши жоктой азыр, жай согуш салкын күз илеби. А балким кайра табышарбыз, кол кармап бирге жанашарбыз. Түшүнбөй сезимдерди тонуп, таптакыр мүмкүн адашарбыз. А балким дүйнө бир кезербиз, махаббат деңизин кечербиз. Түшүнүп турмушта ыйдылдыга, жүрөктөрдөн туюп сезербиз. Ак сүйүм менден алыстаба, адашып жолдон чалыштаба. Аябай бакытты берсем де, жараткан ченеп карыштаба. Мезгил сен алга арыштаба, күч берген сезим багын тышка. Табият койнуна жылычы, махаббат түшүп турат сукта. А балким кайра табышарбыз, кол кармап бирге жанашарбыз. Түшүнбөй сезимдерди тонуп, таптакыр мүмкүн адашарбыз. А балким дүйнө бир кезербиз, махаббат деңизин кечербиз. Түшүнүп турмушта ыйдылдыда, жүрөктөрдөн туюп сезербиз. Эң сонун ак сүйүүңүздөргө көз тийбесин. Бар болуңуздар. Ак сүйүү деп ырдап калдыңыздар, баягы бойдок кезге өтө элеч кантип таанышып калдыңыздар эле? Негизи бир ок жайда окуумуз деп айттым го, ошондо элес 3 курс кезинде мен 1 курска жаңы келгенде мага чалган. Мен группалаш кызман номерин алыптыр, анан чалып, анан 3 күндөн кийин окуудан жолугушканбыз. Мындай жаккан. Анан убакыт өткөндөн кийин сунуш жасаган. Сүйлөшкөнгө анан мен кайталанып коеюн дедим, кичине ойлонуп көрөйүн деп. Анан ойлонуп көрө, анан 2-3 күн өткөндөн кийин жообун айткам. Сонун, сиз кайсы жерден биринчи көрүп жактырып калдыңыз? Мен окуу жайдан көргөм, ошо дос балдарым менен отурганда, группалаш балдарым менен отурганда. Ол анда 1 курс болчу, мен 3 курс болчумун. Жаңы 1 курска келгенде ошол жактан көргөм, окуу жайдан эле. Анан жаап калдым эле. Бизде алейка бар болчу окуу жайда, скамейка. Баягы перемена да?
кичине эле тынык учурунда ошол жака чыгып эс алып отурчубуз да. Анан ошондо бул дагы группалаш кыздар менен чогуу чыгып эс алып отурган кезде көрүп калдым. Сон адам жашоосунда баягы эки тандоодон адашпаса жашоонун жарым ийгилиги деп коет го. Биринчиси кесип тандоодон, экинчиси жар тандоодон депчи. Жолдошуңуздун кайсы сапатына өзгөчө маани бердиңиз? Биринчи эле көргөндө аябай тамашакөй көрүнгөн. Тамашакөй негизи адамдан чувство юмора деп коет го, ошону баалайм да. Өзгөчө эркек кишилерде болсо. Анан адамгерчиликтүү, ыймандуу аябай. Бир жакка барганда өзүнүн так оюн туура айта алган адам да, ошон үчүн ошо сапаттарын көбүрөөк баалайм. Сиз? Мен бардык сапаттар жагат мага. Аябай акылдуу, ыймандуу, өзүнө тың, назик, сулуу. Аяк затына тиешелүү бардык сапаттар. Анан турмуш кургандан кийин баягы өзгөрүү болот эмеспи? Турмуш курганга чейинки жашоо, турмуш кургандан кийинки жашоо деп үйдө казан аяк кагышуу деген болот. Кандай өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр деле болгон жок, экөөбүз тең эле баягы кыз жигиттей эле сүйлөшөбүз. Жон гана адамды кененирээк тааныйсың да. Ата ролунда дагы көрүп баштагандан кийин анан дагы сыйлап баштадым. Дагы да болсо андай. Азыркы ырдан кийин көрүүчүлөр деле айтып аткан болуш керек. Ырдат солмок депчи. Азыркы үндөн кийин кайрадан ырга кезек берели, Анда эмесе сиздерге Расул Маматкулов агабыздын Багым бар аттуу чыгармасын кайтарып калдым. Жетусу сенсиң гүлдөрдүн, назиги сенсиң үндөрдүн, сүйлөсөм сага жолугуп, жыргалы ошол күндөрдүн, сүйлөсөм сага жолугуп, жыргалы ошол күндөрдүн. Башкадан сени кызганам, сүйлөсө сага жолугуп, жүрөгүм сүйүп жактырдым, мүрөгү белең жыргалдым. Жүрөгүм сүйүп жактырдым, мүрөгү белең жыргалдым. Багым бар, багым бар, багымда жүрөгүм бар, маңдайыңда келишкен, жүрөгүмдүн калы бар. Багым бар, багым бар, багымда жүрөгүм бар, маңдайымда келишкен, жүрөгүмдүн калы бар. Маңдайымда келишкен, жүрөгүмдүн калы бар. Достор, биз бүгүн Мундус чайханасында конокто болдук. Эгер сиздер дагы даамдуу дастаркон астында жакындарыңыздар менен көңүлдүү кеч өткөрүңүздөр келсе, мына ушу Мундус чайханасына келип конок болуп кетиңиздер. Биздин дарегибиз Асаналиева көчөсү 55/3. Баарыңыздарды күтөбүз. Адатта 1 минуталык видеону тартуудагы көп кыйынчылыктар туудурат эмеспи? Аны тартып жүргөндөр билсе керек. Сиздерде кандай кыйынчылыктар болот ошол эле учурда? Кызыктуу окуялар. Негизи ор тартып атканда, кавер тартып атканда биринчи эле жолу болгон эмес. Биринчи жолу тарткан учурубуз. Где-то 10 жолу тартат окшойсу. Кайталап тартабыз анан. Негизи экөөбүз бири-бирибизди караган учурларда күлкүбүз келип кете берет да. Бири-бирибизди карап күлөбүз, анан бирөөбүз тура мен ырдаган дей, сен кайра бустуң аз бала ойгонот, сен ырдагыча дейбиз. Ошо кызыктуу учурлар көп эле болот, ар бири эле кавер тартып атканда. Анан ошо эң биринчи кызыктуу учурубузду ТикТокко киргизип койсок, ошо назданба деген жерби? Ушул жерде сиз айтыңызчы. Ал видеодо негизи Нурлан Насиптин агабыздын Керексиң деген чыгармасын Айгерим сунуштап калдырды эле деп. Мага эч алыр мындай ырдагым келбей,
макул деп баягы Айгеримдин көңүлүн ойлоп ырдап атып анан өзүмдүн текстин ырдап бүтүп Айгеримди карасам ойлойм наазданып атыптыр. Анан ошол жерде нөлү эле күлкүм келип кетти. Наазданбай эле эмне ойлоп атырсыз деп. Ошондо бир күлкүлүү окуя болгон да. Кайын журт менен дагы тарткан видеолоруңуздар бар, кантип тартып калдыңыздар аны? Негизи атам менен апам дагы жакшыдашат. Анан негизи контент кылат го, ошондой бирөөлүк концерт койсоңор болчу да экен. Анан ырдайлы деп калдык. Ошо баарыбыз билген неркен да, как раз четвертөөбүздөн билген неркен. Анан тартып отуп анда дагы аяна чейин чыгарган эмеспиз, анда дагы күлкүбүз келип, анда балабызды жерге эметип койгонбуз, чакырып койгонбуз. Балабыз ыйлайт, анан кайра көтөрөбүз аны. Анан ошо атам менен апам ырдаганын киргизгенбиз. Анан калганы атам минтип кол булганда баарыбыз күлкүбүз келип кетип анан күлгенбиз да. Анан ошо дагы жакшы просмотр алды бирок. Мындайча айтканда аз да болсо өзүңүздөрдүн көрөрмандарыңызды топтодуңуздар да. Анан көчөдөн көрө калып, учурашып, сүрөткө түшөлүчү дегендер болобу? Ооба. Болгон бир жолу Ош базардан кетип баратабыз. Анан балабызга кийим карап атканбыз да. Анан тулган күнгө барамаксыз, эжем тулган. Анан букет, 2 букет, чоң букет кармап алганбыз, жүйдөп, монтип. Анан эмеге 2 кыз келип калды. Сүрөткө түшүп алчы, сиздердин ырдагаңыздар аябай жагат деп калды. Анан Ош базарынын ортосунда туруп, прям эт саткан жер да, артычы. Ошол жактан түшкөнбүз. Анан негизи көчөдөн таанып калышат ооба. Аябай көп таанып калышты азыркы учурда. Мисалы Бир жол биз жашаган райондо бизди баары тааныйт. Магазинге кирсек дагы ырчылар келди, звездалар келди. Ар бир магазин тааныйт да. Баары тааныйт. Азыр тойго чакыруулар болобу? Тойго чакыруулар болуп атат. Анан азыр ошо тойго ырларыбызды даярдап атабыз да. Анан ошо даяр болуп бүтөр менен эле буюрса чыгабыз го. Мындан ары эстрадага чыгып ырдоо дагы сиздердин планыңыздарда бар болуш керек. Негизи ал планда, кыялыбызда. Эстрадага чыгып, чоң сахнага чыгып, элибизге мындай жакшы маанай тартуу бул биздин кыялыбыз да. Ошондуктан азыр чыгармачылык изденүүдөбүз биз. Мисалы башка бирөөгө барып аранжировка жаздырып, бирөөсүнө барып голос түшүрүп аябай даярданып атабыз азыр. Буюрса быштырбайбы учурда? Азыр болсо музыкалык аткарууга кезек берели. Сиздерден жакшы бир чыгарма болсун. Кайсы? Кеңеш тоонун Жаккым келет аттуу чыгармасын аткарып берели. Кеттик. Мен сага арнаганы гүлдесте тандаганы бар атам көңүл шаймашай. Кыялдар орундалып чуркасам жолум тарып сүйлөшсөк экен жайма-жай. Өзгөнү көзгө илбей таманым жерге тийбей бар атам сага жакканы. Алгачкы акыркымды бир келген бакытымды бар атам сенден тапканы. Жамгырда жанда калып гүлдесте кармап алып келе жатканын карачы. Жылмайып койбодуң да суу болгон колдоруңда канча гүл дана саначы. Жаккым келе Жөн эле койсоң болмок, көңүлүм ансыз тоймок, өзүмдү көргөнүм жетет. Сүйүүнүн мааниси бар, жөн эле бере бербейт, гүлдүн да кадыры кетет. Таксанды болжогонмун, алганда ойлогонмун, түгөйү менен болсо деп. Гүл берип көрбөптүрмүн, маанисин билбептирмин, сурабай алганым башка кеп. Алдыңда билбей турам, гүлдеми кантип сунам, ойлорум кетти чачырап. Жетсем деп жүгүрөмүн, билбепмин күбүлгөнүн, кайчылап салчы кайчылап. Жамгырда жанда калып гүлдесте кармап алып келе жатканын карачы. Жылмайып койбодуң да суу болгон колдоруңда канча гүл дана саначы. Жактым келе
жөн эле койсоң болмок, көңүлүм ансыз тоймок, көзүңдү көргөнүм жетет. Сүйүүнүн мааниси бар, жөн эле бере бербейт, гүлдүн да кадыры кетти. Мен жаккым келет. Бали. Сон. Сүйүүгө балкыгам, кезигип жаңыдан, кете албай жүрчү элем мен жаныңдан. Сирендин түбүнөн, сунча элем гүлүнөн, кабарлап өзүңө ак сүйүмдөн. Күбөсү биринчи махабаттын, элеси кыял кеч бала чактын. Сүйүүнүн жүрөккө изин салдың, сирең гүлү, жүрөктүн алгачкы аманаттын. Калтырып өзүңө табыштадым, кайрылбай ал күндөр алыстады. Сирең гүлү, сирең гүлү, сирең гүлү. Салкын жер бетин сылап, бийикте булуттар четин жылат. Күз аягы келип жеткен убак, айлана тунжура. Бүгүн булуттун көңүл чөктү, билбеймин сен үчүн азбы көппү. Өзүңсүз топтура бир жыл өттү, биз жактырган алмабак гүлүн төктү. Акын болбосом да сен үчүн деп сөз курап, ыр жазууга жүрөк чиркин тынбай умтулат. Аккордеон коштосунда мен кыялымда бийге тартам сени. Сен болсо азыр кучагында кимдердин, түбөлүк сүйөм деп дагы кимге сөз бердиң. Ажайып сулуу жүзүңө арбалы ким жүрөт эми. Азаматсыздар, талантыңыздарга таазим. Биздин убакыт дагы аяктап баратат. Келечектеги пландарыңыздар жөнүндө сурап калалы, максаттарыңыздар. Буюрса, келечекте чоң сахнага аттанабыз. Кудайым буюрса, аракеттенебиз ошого. Көрөрмандарыбызга мындан дагы жакшы кабарлерди, мындан да жакшы чыгармаларды тартуулаганга аракет жасайбыз. Келечекте айгерим айтмакчы, сахнага умтулуп атабыз азыр биз. Баягы элдик талант деп коет эмеспи? Ушинтип баягы элдик таланттарды чакырып колдоо көрсөткөн сиздерге да рахмат. Сиздер аркылуу биз дагы элге таанылсак буюрса, анан ошондо келечектеги максат ойлогон ой тилектерибиз ишке ашат деген ойдомун. Буюрса. Айткан максат тилектериңиздер орундалсын. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип биздин көрүүчүлөргө жакшы чыгармаларды аткарып бергениңиздерге чоң рахмат. Бар болуңуздар, эң негизгиси көз тийбесин, баягы бактылуу түгөй болуп жүрө бериңиздер, үлгү ала турган түгөйлөрдөн болуңуздар деп тилек кылалы.